Демек, тил оңолсо қалған дене да зиян тартпайды екен. Мисалы, мен мына жерден кетіп отырмын. Кетіп отыр, келесо деп қойдым біреуін. Қандайсың келесо десем? Не дейсің дейді. Келесо десем, мына айтады да. Келші, келесоны мен саған көрсетеді, анан дем салады екен. Ихлас сүресімен. Ана таза өжер көкбет болса, Ясин сүресімен дем сала алышы мүмкін. Ясин білесіздер 10 минут оқылады бер жағы. Ихлас 3 минут. 10 секунд. Кул хуаллаху ахад, Аллаху самад, лам ялид, ва лам юлад, ва лам якул лаху куфуан ахад. Ошо бір-екі тарақ тұруқ дей чөт. Жақсы дем салына чөт. Мешін жиннете қойыңызда. Егерде өжер көкбет болса, Ясин сүресінде оқылғаншалық дем сала отырыш мүмкін. Көріп, тил деген жаман да бұл. Ақмақ, келесо деп қойсың бітті. Келесо мен саға көрсетем бер кел дейткенде. Ошон үчүн тилди туура иштеш керек экен. Көрбөйсүзбү? Тилдин азабынан башыңыз запка жеши мүмкүн, көзүңүз запка жеши мүмкүн, көрбөй калышы мүмкүн. Дене колдоруңуз сынышы мүмкүн. Бул колуңуз өзүнөн өзү сынбайт. Ошо тилдин азабынан сынат. Ушундай экен да. Анан далай жеңелерибиз таяк жеп атат. Агаларыбыздан, энелерибизден. Таяк жейм деп отуруп, кайра анысы дагы эмне болот? Өмүр бою же жетектеп үй бүлөнү башкарып жүрөт. Же өмүр бою кор болуп ажырашып кетип аткан күндөр болот. Эмнен айынан? Тилдин айынан. Ошон үчүн тилди этиятташ керек. Тескерисинче тилди татаң көрө. Ушундай кылып, сонун кылып сүйлөгөндү үйрөнсөк, анда бүттү экен да. Жакшы сөз айтат го, жан эргитет. Керек болса жылан ийинен чыгарат деген толтура макалдар бар бул боюнча. Арабтарда әл-калимат деп коет, калим деп бирдекени жаруу деген сөз. Мындайынан жарып чыгуу. Демек сөз өпкөнүн ичинде аба пайда болот. Анан ми иштейт. Иштеп туруп анан бияка эмне кылат? Тебет өйдө көздөй. Тепкенде эмне болот? Бул жака келет. Анан тил мындай эмне кылат? Баягы ноталарына салып берет. Мындайынан ноталарына салып берет. Келдим, кеттим деп сүйлөп атпайсызбы? Үн чыкты, үн чыкпаса да сүйлөй албайсыз жалаң эле. Үн чыгыш керек бул жактан. Мерде ноталар бар, Кудай таалам жаратып койгон. Ошолор ванналарга өз ордуларына түшкөндө, кысканда, кичинекей тил, чоң тилдер мындайынан кыймылдаганда анан эмне болот? Сөз чыкты. Сөз чыгат. Кудай таалам ушунчалык адамга күч берген, азыр улантабыз ушул жерден. Мына айнектерди бүт жаап койсо, мына операда ырдагандар айтып атпайбы? Кудай таалам ушунчалык мүмкүнчүлүк бериптир. Катуу кыйкыра турган болсо, мындай эрежеси менен айнектер сынат экен. Кудай таалам ушунча күчтүү кылып жараптыр адамдычы. Бардык нерсеге жөндөмдү экен. Арыстандан, пилинен баштап, тек кумурскасына чейин жайгаштырат экенбиз. Ушунчалык мүмкүнчүлүк берген бизге.